Бишкекте жаңы жылдык балаты өтүп жатат. Бүгүн 26 декабрда Кыргыз улуттук филармониясында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда жаңы жылдык балаты өтүп жатат. Өлкөнүн чар тарабынан келген миңден ашык балага бугу эне окуясы сахналаштырылып көрсөтүлүүдө. Мындан сырткары иш-чарага Мирбек Атабеков баштаган эстрада ырчылары дагы катышып жатат. Балдардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана мелдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер да бар. Кыргызстандын футболчулары Катарга жеңилип калды. Мелдеш күйөрмансыз жабык өттү. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы катарлыктар менен жолдоштук беттеш өткөрүп жеңилип калды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын маалымат кызматы билдирди. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин уюштурулган беттеш жабык режиминде Катарда өттү. Маалыматка караганда атаандаштар кыргыз футболчуларын 1-0 эсебинде утуп алды. Белгилей кетсек, жакында эле дал ушундай беттеш Иордания курама командасы менен өткөрүлгөн. Анда кыргызстандыктар 1-0 эсеби менен жеңип алышкан. Эске салсак, ушул тапта курама команда Доха, Катар шаарында өтчү алгачкы Азия кубогуна кам көрүп жатат. Чемпионат 2019 жылдын 5-январында башталат. Роза Отунбаеванын Текебаевке ырайым кылуу боюнча өтүнүчүн кимдер колдоду? Жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери мурунку президент Роза Отунбаеванын камактагы Өмүрбек Текебаевке ырайым кылуу боюнча өтүнүчүн колдошту. Кайрылуу катка Алмамбет Шыкмаматов, Алмазбек Батырбеков, Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев кол койгон. Кол коюлган кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго жөнөтүлөт. Кийинчерээк өтүнүч катка КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен Республика Ата Журт партиясынын лидери Жыргалбек Турускулов кол койгон. Жогорку кеңеште жалпы 6 фракция бар. Кече 25 декабрь күнү Роза Отунбаева президентке Өмүрбек Текебаевке ырайым кылуу боюнча кайрылуу жасап, парламенттеги 6 фракциянын лидеринин аны колдоого чакырган болчу.